уруксатпы? Суроо бериңиз. Канча Нурсултан Жанбеков. айтсаңыз, канча 2025-2024 жылдары канча жолу сот алдынан өтүнүч келтирилип, кийин кайра канча жолу ошол өтүнүчтү жокко чыгарып берүү жөнүндө өтүнүчтөр берилди эле? Урматтуу жактоочу, мен тергөө башкармаларында иштебегендиги себептигинен менде андай статистика жок жана андай маалыматым дагы жок. Сиз укук бөлүмүндө иштейсиз? Укук камсыздоо кызматында. Укук камсыздоо, Дагы сурооңуз. Айтсаңыз, сиз кандай ойлойсуз, анда укук бөлүмүндө иштесеңиз, даттанууга мүмкүнчүлүк берилиш керекпи, эгерде сот тарабынан тараптар мыйзамсыз аракеттер, мыйзамсыз чечим кабыл алынды десе, даттанууга мүмкүнчүлүк, шарттар, укуктар берилиш керекпи? Дагы бир жолу. Мисалы, сиздер өтүнүч менен кайрылдыңыздар, тергөө кызматкерлери. Ал жактан сот сиздердин өтүнүчүңүздөрдү четке какты, же болбосо канааттандырды. Бирок ошол тараптарга даттанууга мүмкүнчүлүк, же болбосо шарт түзүлүш керекпи? Менин оюмча, кылмыш жаза процессуалдык кодексинин беренесинде, 120 беренесинде толук канаттуу жазылган, даттанууга жатпайт деп. Ошону колдойсуз. Ошол пикирди колдойсуз, түшүнүктүү, суроо жок. Самат Кыштабекович, сурооңуз барбы? Суроо жок. Урматтуу судьялар, сурооңуз жокпу? Отуруңуз.